биздин Ош мамлекеттик социалдык университетинде билим алам деп келген студенттер үчүн өкүнбөй тургандай толук кандуу бүгүнкү замандын талабына ылайык заманбап материалдык техникалык камсыз база менен камсыз болгон окууканалары, лабораториялары бар деп айтсак толук жаңылышпайбыз. Ушул университеттин ушул тарых адистигин тандап алгандыгым себеби дагы өзүмдүн кызыгуум биринчиден, анан келечекте бир татыктуу адис болуп чыгам деген ишеничте турам. Келечекте эгер аракет кыла турган болсо, чындыгында келечекте өтө көптү үмүттөндүргөн жигиттердин бири. Заманбап материалдык техникалык жабдыктар менен камсыз болгон университеттин жогорку потенциалы менен алдын ала таанышып, толук кандуу адистик билимге ээ болуп, келечектин керектүү кадры болуп чыгам деген ишенимде окуп жаткан студенттердин бири Каракулжа районундагы Калматай айылында туулуп, эрезеге жеткен тарых филология факультетинин студенти Алишер Маматиса уулу. Балалыгымда аябай кыялкеч, анан өтө жомокко кызыккан бала болчумун. Анан кайсы бир эле чоң кишиге же эже агайларга тайын эме жолукканда жомок айтып бериң дешимин. Ошол жомоктордон эң жакканы тайын эме айтып берген жомоктор аябай жакшы. Жаш кезинде аябай кызыктуу суроолорду бере берчүмүн. Алишердин ушунчалык уйгу-туйгу суроолор аябай буну тынчсыздандырат. Себеби сагып бүткөнгө чейин буну толгон токойн суроолорун кээде ушул публиканы бөлүп эле өзүнчө суроолорго жооп алуусу өтө шашылма аракети бар. Каарманыбыз баштаган ишин ара жолго таштабай, акырына чейин тыным албай аракет кылган өжөрлүгү менен кыска убакыттын аралыгында алдыңкы көз караштагы студенттердин катарына кошулду. Ал ошол эле мезгилде билимдүүлөрдүн билимин, ой жүгүртүү жөндөмүн жалпы журт алдыда таразага салган. ЛТР коомдук телерадио компаниясынын Билерман Ордо сынагына катышып, мыкты оюнчу номинациясын жеңип алууга жетишкен. Улук болсоң кичик бол деп ата-бабаларыбыз айткандай, эртеңки күнгө үмүттүү караган бүгүнкү күндүн аракетчил адамы катары калыптанышына окуу жайдын тийгизген таасири чоң экенин каарманыбыз жашырбайт. Башкача айтканда, ал дал ушул жерден келечек тагдырына жол сала турган билим ачкычын тапты, татыктуу чөйрөгө келип кошулду. Университетте мен активдүү студенттерге аралашып, ушул жерде активдүү досторду таптым. Жана дагы көп бир жакшы билимди таптым. Андан сырткары мен бул жерде көп иш-чараларга катышуу менен биргеликте ушул мен кыскасы бул жерден коомдо өзүмдүн ордумду таптым десем болот. Университетибиздин ишинде болобу, коомдук иштерде болобу, шаардык, облустук маданий массалык коомдук иштерде өзүнүн өтө активдүүлүгүн көрсөтө алат. Алишер эң алгач эле келгенден баштап өзүнүн аракетчилиги менен айырмаланып көрүнгөн. Студенттик каржы булагын окуудагы жетишкен ийгиликтери үчүн окуу жай тарабынан арзыбаган стипендия, элет жеринде жашап билим берүү тармагында эмгектенген ата-энесинин айлык акысынын бир бөлүгүн толуктагандыктан, Алишер окуу жайга жакын жерде ижарага жайгашып, жөө каттап окуйт. Азыркы жашап жаткан жеримен 15 мүнөттө келем. Бул жөө басканына жакын, көп деле кеч кала бербейм. Азыраак 1-2 мүнөткө кеч калган учурларым болгон, бирок көбүнчө мен эрте туруп, эрте келгенге аракет кылам. Алишер өзгөчө жагы менен бир убакытта өзүндө
Ал коомчулук иштер менен көп алектанып калып, кээ бирде сабактарга кечикип калышы мүмкүн. Бирок ал этика, эстетиканы сактаган абалда 5 мүнөт мурда бизи сөзсүз түрдө şu sabağınızga keçikip kalam, maylыбы дейт. Неге дегенде, сабакка keçikip киргенден кийин, сабакты ортосунан кирген студентти окутуучу анда эле башкача сабакты ортосуна кирсе, көп нерседен калып калат деген максатта студентти сабак башталышы менен аудиторияда болуп калганы жакшы деп ойлойм мен. Мектепте болсун, жогорку окуу жайда болсун, курсагың ток, көңүлүң жай болгон учурда гана өтүлгөн жаңы темаларды өздөштүрүп, улам жаңы бийиктикке көтөрүлүп барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Орто мектептердеги билим берүү ишмердигинен айырмаланып, жогорку окуу жайларда устат окутуучулар белгиленген тапшырмалар боюнча адабияттарды издеп таап, бир нече авторлордун көз караш пикирлерин салыштырып көрүп, жыйынтык чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө жетишүү тапшырмасы коюлат. Бул багытта биздин каарман факультеттин окуу корпусунан чыкпай эле керектүү адабияттарды окуу жайдын китепканасынан табат. Жетишпеген материалды дал ушул китепканадагы интернет түйүнү аркылуу издеп, керектүү натыйжага жетишет. Жанагы сабактан кийинки учурларда биз толук түрдө бул жерге компьютерден, же болбосо кааласак интернеттен, кааласак каалаган журналды, же болбосо каалаган газеталардан пайдалана алабыз. Себеп дегенде газета, журналдардагы адамдын информациясын көбөйткөнгө жардам тиет да. Исхак Асанұлы Пулатхандын атын алып, ошол жерде элдик көтөрүлүштү баштап чыккан да. Исхак Асанұлунун дагы өзүнчө тарыхтагы орду чоң. Өз алдынча пайдаланган адабияттардагы окумуштуулардын пикирине устат окутуучусунун пикири аркылуу тактоо жүргүзүүнү каалайбы, же ал багыт боюнча талаш тартыш жараткысы келеби? Айтор сабак башталгандан акырына чейин окутуучуга суроо артынан суроо берип, сабакка болгон кызыгуусун арттырат. Жашоодо негизги ийгиликтин формуласымыр өзгөрдүк деп айтылат. Алишерде ошол сапат бар деп эсептейм. Алишер өзүнүн ушул мезгилге чейинки жеткен ийгиликтеринин көбүн эле өзүнүн ар жактагы мындай таланты болбосо деле өзүнүн аракети, өжөрлүгү менен ошо ийгиликтерге жетишип, ошо бүгүнкү күндөгү биздин сыймыктуу курпаштарыбыздын бири болуп эсептелет. Алишердин башка студенттерден мындай айырмаланып турат да, өзгөчө аракети көп нерсеге мындай эртерээк эле жеткиси келет. 2013 жылы биз 11 класста бүтүрүүчү класс болдук. Андан ошол жалпы республикалык тест тапшырып, республикалык тесттин жыйынтыгын күтүп аткан убагыбыз болчу. Биз ал убакыт республикалык тесттин жыйынтыгы келген убакта мен чөп жеп атканбыз үйдө, иним, атам болуп. Андан тесттин жыйынтыгы айтып келгенде ушунча азыраак айтып келди, 106 балл деди. Анан мен өзүнчө кыжаалат болуп, эмне үчүн мындай болуп калат деп аябай куса болуп, мындай бир өзүмө өзүм аябай ишенбегендей болуп, эжекеме барып сурап келейин деп, үйүнө барып эжекеме барып сурасам, чыныгы балды айтып берди. Жакшы, бул жакшы эле балл алган экенмин. Ошондо аябай сүйүнүп, үйгө аябай толкунданып чуркап келгеним эсимде. Баяу балалык курагында космонавт болууну кыялданган Алишер акыл токтонгондон кийин атай кесибин улантууну максат кылып, студенттик турмушка аралашкан күндөн өзүнүн кирин өзү жууп, өзүнүн тамагын өзү жасаганга үйрөнгөн.
үйдө кичинекейибизде мен бир туугандарым кичинекей кезинде мен жасап берчүмүн тамакты. Ошол эле жумуртка кууруп, же картошка кууруп берип, ошентип чай берип, аларды ата-энем жоктордо карапчымын да. Азыр студент болгондо өзүм жасаганга аракет кылып атам, толук түрдө өзүм тазалыккан жана курсагым ток жүргөнгө аракет кылып атам. Бардык ишти өз колу менен жасап, ийгилик сересине тез эле жетип барууну эңсеген шашма адатка ээ болгон Алишер белгилүү деңгээлде өзүнө жараша бийиктиктерди багындырып, университеттин сыймыктана турган студенттеринин катарына кошулду. Ошол эле учурда мындай ийгиликтерге жетишине, аздыр-көптүр ийгиликтерди багындырышына билим алып жаткан окуу жайы Ош мамлекеттик социалдык университетинин олуттуу салымы бар. Биринчи жолу Алишерди негизинен студенттикке кабыл алууда өзүнү өзгөчө көрсөткөнү, өзүнү анда лидердик качестволорун көрсөтө билгенлиги менен менде башкача, кандай айтсам, башкача ой калдырды. Алишер ар бир биринчи курста ага адистикке киришүү сабагын өткөнүмдө Алишер өзүнүн айылы жөнүндө абдан маалымат бериш менен бир убакыт өзүндө мен шу айылым, шу жашаган жерим боюнча башкача бир кандидаттык ишини, изилдөө ишини жүргүзүштү каалайм дегенде менде өзгөчө таасир калдырды. Биздин айыл Калматай деген айыл, жана бул айылдын чекесинде кичинекей участок бар, 30 түтүндүү болуш керек. Ошол участоктун аталышы Кызмазар, Кызмазар да. Ал жер аталышы ошол жерден жайгашкан мазарга байланыштуу. Мазарда болсо кызыктуу чоң таштар тургузулуп, ага араб алфавити менен бир тексттер жазылган да. Эки чоң ташта текст жазылган. Анан дагы бир ташта, дагы бир эки ташта ушундай бир петроглифтер сыяктуу бир сүрөттөрүштөр чагылдырылган. Эми ал турпаты боюнча эч кандай маалыматы жок, бирок кыш урандылары турат. Анан дагы ошол ташка жазуулар мазар болуп турат да. Ошол мени кызыктырды. Ушундай мугалимдик тарых кесипти тандап алып, чындыгында тарыхчы болуш да бул өтө кыйын. Себеби тарых бул адамдын өткөндөгү күзгүсү деген сөздөр бар. Келечекте тарых адистигинен, тарых сабагынан мугалим болуп чыксам, өзүмдүн билгендерим менен, окуучулар менен, келечекте муундар менен өзүмдүн тажрыйбамды жана билимимди бөлүшсөм деген бир жакшы ойлорум бар. Алишерге мен шу деңгээлде ишенемки, бул биздин келечегибиз. Мен ойлойм, бул келечекте эң жакшы тарыхчы, эң жакшы адис болуп чыгат. Кээ бир агаларымдын, балки тааныштарым ошо окубайлы кой, бизде 2 диплом бар, бизде эле жүрөбүз, андан көрө иште деген дагы бир айттылар болду, сунушталар. Анан бирок атам бир сөз менен айтты, ошо окуйсуң, окушуң керек деген сөз гана ушул атамдын немеси менен ушул университетке, Ош мамлекеттик социалдык университетине келип тапшырып калдым. Студент болуп жүргөнүмө сыймыктанам. Мени окутуп, билим берген ага эжекелерим менен да сыймыктанам. Демек бул менин университетим.